Урматтуу мекендештер, урматтуу шайлоочулар, акыркы 30 жылда болуп көрбөгөндөй таза шайлоо өттү. Анткени президентибиз Садырбек Кожоевич ошондой мыйзам талаасында күрөшүү үчүн аябай талапкерлерге, партияларга аябай ыңгайлуу шарттарды түздү. Садырбек Кожоевичтин ушундай иш-аракетинин натыйжасында бүгүнкү күндө таза шайлоо өттү деп айта алабыз. Бул таза шайлоонун өтүүнүн чоң бир натыйжасы жана болот. Кудай буйруса, анткени мамлекетибиздин социалдык, экономикалык жактан өсүүнө, ошондой эле мамлекетибиздеги бейпилдик жана тынчтык үчүн бул шайлоонун таза өтүшү өтө маанилүү эле. Ошонун негизинде номер 8 Төлөкөн шайлоо округундагы шайлоолордо Алимбек Нурбек Кариевичтин штабындагы мыйзамдардын негизинде жана мыйзам талаасында иш жүргүзүп жана иш алып бардык. Үгүт иштеринде өзүбүздүн программалар менен тааныштырып, талапкерибиз Алимбек Нурбек Кариевич элге жеткиликтүү иш-аракеттерди жасады. Биздин штаб мыйзам талаасынан чыкпастан үгүтчүлөр менен ар кандай келишимдерди түзүп, алардын эсебине айлык акыларын которуп бердик. Ошондой эле биздин келишимдер шайлоодогу иш-аракет натыйжалардын баардыгына түзүлдү. Анын негизинде Борбордук шайлоо комиссиясына, аймактык шайлоо комиссиясына дагы биз өзүбүздүн отчетторубузду бергенбиз. Ошентип шайлоо жыйынтыкталды. Шайлоонун соңунда номер 8 Төлөкөн шайлоо округундагы биздин атаандаш талапкер Атазов Шайлообек акыркы учурларда биздин дареке ар кандай кароолоо аракеттерин жүргүзүп жатат. Видеолорду өзү массалык маалымат каражаттарына атайын пресс-конференция уюштуруп, ошол жерде мыйзамсыз шайлоо өттү деди. Анын негизинде акча таратуулар көп болду деп өзү биздин тарапка, биздин талапкерге аброюна шек келтире тургандай ар кандай сөздөрдү айтып жатат. Чамадандап акча таркатып жатат деген учурларын дагы, сүйлөгөн сөздөрүн дагы көрүп калдык. Эми негизинен шайлоонун жүрүшүндө биз тараптан мыйзамдуу иш алып баргандыгына биз кепилдик беребиз. Бирок Шайлообек Атазов бүгүнкү күндө жалган кароолоолорду ишке ашырып жаткан учурда биздин шайлоочулар дагы тынчсызданып, аябай көп кайрылуулар келип түштү. Ошон үчүн биз ага дагы жооп берүүгө аргасыз болдук. Анын негизинде биз жарандык кодекс негизинде Алимбек Нурбек Кариевичтин аброюна шек келтирди деген жүйөнүн негизинде биз дагы сотко кайрылдык. Укук коргоо органдары эч кандай далил жок экендиги жөнүндө маалымат берди. Ага карабастан талапкер Шайлообек Атазов азыркы күнгө чейин биздин иш-аракеттерибизге жалган жалаларды жаап, курулай дооматтар менен ар кандай массалык маалымат каражаттарын же соцсеттерде бүгүнкү күндө өзүнүн сөздөрүн башкаларга таркатып жатат. Эч кандай видеолор же болбосо ошол учурдагы укук коргоо органдарынын аракетинин негизинде эскертүүлөр болгон жок биздин тарапка. Ага карабастан бүгүнкү күндө бизде аябай көп ушундай иш-аракеттер жасалат. Номер 8 Төлөкөн шайлоо округунун 19 миңге жакын шайлоочунун ишенимин алган Алимбек Нурбек Кариевичтин штабы бүгүн сиздердин берген добушуңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени Кыргызстанда, анын аймагында ушул шайлоо округда таза жана акыйкат шайлоо өттү. Шайлоолордун таза жана акыйкат өтүшү Кыргызстандын келечеги үчүн баа жеткис байлык.